китеп жазган аалымдарыбызды алып карай турган болсок, Имам Бухари Сахих аль-Бухарини жазыш үчүн өмүрүн берип коюп атат. Пайгамбарыбыз акырыныраак үстүндөгү хрусталдар сынып калбасын деп атат. Бул эмне деген романтик. Себеби баштын ичи бош, башты кооздоп атабыз, көкүрөк бош, денебизди кооздоп атабыз. Ошол эле чоңойто турган болсок, биздин жан дүйнөбүз ачка, кембагал, үйлөрүбүздү кооздоп атабыз, сыртын, ичин, жана башка материалдык нерсе көп маани берип атабыз. Мисалы, эми ар бир эле адамда чарчоо болот да. Мисалы, чарчап, каалоо жок болгон учурда ошол иштерди улантууга кимден же эмнеден чыга аласыз дейм да? Токтобой жасабагы. Акчадан дейм. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Турарбеков Маек YouTube каналыбызда мен сүйгөн китеп долбоорубуздун кезектеги коногу өзү режиссер, диктор, мотиватор байкелерибиз, Жаннат Медиа Продакшн студиясынын негиздөөчүсү Мансур Канназар байкебиз. Ассаламу алейкум байке, кош келдиңиз. Кош келдик. Ден соолук, иштериңиз баары жакшыбы? Жакшы, рахмат, Алла разы болсун. Өзүңүздөр? Жакшы, шүгүр. Эмне жаңылыктар жасап жатасыздар? Жаңылыктар ушул жумуш, чыгармачылык иштер, съемкалар, китептер, ошолор. Көптөгөн иштерди талыкпай кылып келе жатасыздар, көрүп атабыз, ар кандай сынактарды уюштуруп атасыздар. Ушулардын баарын жасоого эмне чыгып берет сизге? Эң биринчиси баягы кимдин мүдөөсү эли болсо, ал өзү жалгыз бир эл сыяктуу деген сөз бар го китептерде. Командабыз менен аз болсо дагы бир аз кызмат кылайлы деп атабыз элибизге. Ошол эле студиянын иштери болсун, ошол эле YouTube'дагы чыгарган видеолорубуз болсун, ошол эле агартуу жаатындагы иш-чараларыбыз болсун, ошол эле могу китеп жаатындагы иш-чаралар болсун. Мунун баарысы аз да болсо ошол биздеги бар нерселерди эл менен бөлүшүп, элдеги бар нерселерди өзүбүзгө алып дегендей. Мисалы, эми ар бир эле адамда чарчоо болот да. Мисалы, чарчап, каалоо жок болгон учурда ошол иштерди улантууга кимден же эмнеден чыга аласыз дейм да? Токтобой жасабагы. Акчадан дейм. Эми баягы адамбыз, кээде эчтеке кылгың келбей эле жөн эле жаткың келип калат. Адам ар кандай абалга дуушар болот экен да негизи. Кээде адам болот дейт, дарак сыяктуу болуп калат дейт. Бир жерде тура берсең, эчтеке кылгың келбей, туктагың келет же отура бергиң келет. Кээде адам болот дейт, айбан болуп калат дейт. Жаман нерселерди каалап, жеп ичип, уктап эле. Кээде эле адам периште болуп калат дейт. Китеп окуп, намаз окуп, же бүт баарына жылмайып. Ошондой жаныбардан айырмабыз биздин ошондой абалдарга кирип турат экенбиз. Эми мындай абалга киргенде албетте оор нерсе. Мындай бул психологиялык абал, айрыкча азыр социалдык тармак, медиа өнүккөн сайын бул депрессия, стресс деген нерселер аябай күчөдү. Ошол кездери көбүнчө апамдан, анан өзүм устатым бар, андан жолугуп сүйлөшкөндө алар ушу неме кылып коет да, сонун кылып туруп бир мындай таптап коет да, анан кайра эле баягындай жаңы эле тапталып чыккан тулпардай болуп, мындай неме болуп калабыз, мындай илтеңдеп калабыз, сүйүнүп. Ошол бизге мотивация бергендер. Анан берки коммерциялык жааттагы иш-чараларда албетте эң күчтүү мотивация бул акча, ачык эле айтыш керек аны. Иштебесең акча болбойт, иштесең акча болот дегендей. Эң сонун. Бул дүйнөдө бардык жаралган нерселердин өзүнүн максаты болот экен. Сиздин жашоодогу эң башкы максатыңыз? Эми жашоодо максат жана Кураныбызда ачык эле айтып атат го. Биз силерди ибадат кылсын үчүн жараттык деп, жиндер менен инсандарды. Эң негизги максатыбыз ошол бизди жараткан Кудай Тааланы ыраазы кылганга аракет кылыш, ыраазы кылыш. Бул эң биринчи негизги максатыбыз. Экинчиси азыркы күндө эми ушул ыраазычылык дегенде кантип ыраазы кылабыз деген сөз чыгат да. Анын ичин ача турган болсок, азыркы күндө мындай карай турган болсоң, 3-чү дүйнөлүк согуш болуп атат да. Биз 3-чү дүйнөлүк согуш качан болот, кандай болот деп эле бир күтүп атабыз да. Бирок согуштун ичиндебиз биз. Болгондо дагы тарыхта болуп көрбөгөндөй бир согуш. Бул ушундай бир таң калыштуу согуш. Бирок бүт баары жай баракат эле ойноп күлүп эле жыргап эле жүрөт. Имараттар кулаган жок, жарылган жок. Бүт баары эле жыргап эле жүрүшөт, бирок жараат өтө көп. Руханий жараат.
Крестүүлөрдүн жортуулу деп тарыхта айтабыз да, ушул жылы бүткөн 11-12 кылымдарда. Крестүүлөрдүн жортуулу эң күчтүү азыр болуп атат. Медиа менен ушул азыр ушул видеону көрүп аткан бир туугандарыбыз колундагы телефон аркылуу болсун, үйүндө төрдө сыйлуу жерде орун алган ошол телевизор же болбосо монитор аркылуу, же балдарыбыз кечинде бекинип алып ошол чукулаган, баскылаган планшет аркылуу үчүнчү дүйнөлүк согуш болуп атат. Руханий жан дүйнөнүн азыгы болгон кайсыл багыт болбосун бүт баарына өтө күчтүү чабуул бар. Тилекке каршы коргонуу жок. Жокко эсе. Ошого окшогон подкасттар болсун, интервьюлар болсун, ушундай немелер, иш-чаралар аз санда. Тигилердин бомбардировкасы өтө күчтүү. Ошол эле үй бүлө маданиятына коюлган чабуулдар, ошол эле аял эркек мамилесине коюлган чабуулдар болсун, ошол эле тил маданиятына коюлган чабуулдар болсун, ошол эле каада салт үрп адат маданиятына болсун, ошол эле динибизде жашоо, Кураныбызды жашоо, пайгамбарыбыздын жашоосун жашоо деген улуу мүдөлөргө болгон чабуулдар болсун, мунун бүт баарысы ошол айланып келип эле бизди зыянга учуратып атат, бизди руханий жактан өлтүрүп атат, бизди талкалап атат. Ушул 3-чү дүйнөлүк согушта биз дагы куралыбызды колго алып, мекенибизди коргоп, согушуу мүдөбүз. Ар бир диндар блогер, ар бир диндар журналист, ар бир диндар жазуучу, ар бир диндар ата жана апа, кыргыз тилин таза сүйлөгөн. Ар бири бул күчтүү аскер, күчтүү батыр, күчтүү мужахид. Бул жолдо согушуп жүрбөсөң, иншалла шейит болсоң керек. Эң сонун жооп бердиңиз. Мисалы убакыт өткөн сайын өткөн жашооңо бир карап адам сабак алат эмеспи? Анан сиздин ушул убакка чейин жашап өткөн өмүрүңүздөн да мисалы бир арман барбы? Өкүнүп калган учур. Эми армандар өкүнгөн учурлар көп. Мисалы кандай күн майрам десек, күнөөсүз өткөн күн майрам дейт го. Ошондой майрам болбой калган күндөргө өкүнөбүз албетте өтмүштө. Анан атам менен убагында кеңири отуруп, саясат жөнүндө сүйлөшүп, кино жөнүндө сүйлөшүп, жашоо жөнүндө сүйлөшүп, толук кандуу убакыт мен ажырата албай калганыма өкүнөм атама. Атасы барлар бактылуу чындап. Анан атасы кайтышпагондор эми өзү деле ата болду азыр эми. Ошодон сабак алып, ошол арманды жок кылуу үчүн, арманды өчүрүү үчүн ошол ата болгондон кийин балдар менен көбүрөөк убакыт өткөзүп, көбүрөөк дегенде пайдалуураак. Өтмүштөн калган өкүнүч ошол. Анан баягы кээде жаштык кылып, кызыкандуулук калтырып, тажрыйбасыздык кылып сүйлөп койгон сөздөр, жасап койгон иштер, кабыл алып койгон чечимдер бар. Албетте бул ар бир адамдын жашоосунда болсо керек. Ушулардын эң сап башында атам менен болгон мамиле турат. Мындай өткөндү билбей келечегиңе жол таппайсың дейт го. Ошол себептен да ушул суроолорду беребиз биз келген конокторго. Жаштарыбызга сабак болсун деген мааниде эле да. Анан эң кубанткан учурчу акыркы жолу сизде? Эң кубанткан учур 2 ай мурун кыздуу болдум, 5-кызым. Ишик болуңуз болсун. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Атын дагы Курманжан койдум. Ошол Курманжан Датканебиздин видеосун даярдап чыгарып, анан бул китепке дагы кошконбуз. Алымбек Даткадан кийин. Ошол кездерде кызым да төрөлүп калды дагы. Анан ошонун таасиринен Курманжан деп койдук. Ошол Кудайга шүгүр эми кубанычтуу учурлар көп. Жада калса баягы жаркырап тийип турган күндү деле, көк асманды карап деле, же жай баракат каалыгып түшүп келаткан карды деле карап туруп, кубанып, ошодон бир рахат алса болот да адам. Же болбосо могу азыр карай турган болсок, руханий согуш болуп атат дедик жана. Бирок материалдык жактан алып карасаң, жашообуз тынч да. Ушуга дагы ошол эле кезде ошол руханий согуштар, чабуулдарга каршы күрөшүп аткан бир армиянын ичинде болуп калуу деле бул бакыт да. Анан бактылуу болушка, жыргап жашашка, жан дүйнөнү тынч эс алдырып жашашка толтур факторлор бар. Адам анын деңгээлине жараша көрө алат. Эгерде адамда ичи бош болсо, адам сыртына көп маани берип баштайт. Могу баштын ичи
бош болсо ушу баштын сыртына көбүрөөк маани бериле баштайт. Салондор, кирпиктер, каштар. Эгерде могу көкүрөктө боштук болсо, ээңсиреп калса көкүрөк, анда ал көкүрөктүн сыртына маани берип баштайбыз. Кооз кийимдер болсун, же болбосо залга барып алыптыр жанагындай көкүрөктөрүн, билектерин чыгаргандар болсун. Албетте спорт менен, ден соолук менен аларга сөзүбүз жок. Дагы да көбүрөөк биз жакшы кийим алганда, же бренд кийим алганда, же жакшы машина алганда дагы да көбүрөөк башкаларга көрүнөлү деген бир ниет, максат болуп атпайбы? Же болбосо эмне үчүн кыздарыбыз өтө боенуп чыгат сыртка? Эгер жалаң аялдар болгондо ошончолук боенмок беле? Же жалаң эркектер жашаганыбызда ошончолук жасанып кылмак белек? Эмне үчүн үйдө эркектер жасанбай эле жөн эле жупун эле жүрөбүз, аялдар үйдө боенбой жүрүшөт? Эмне үчүн? Себеби үйдө өзүңкү таң калтырбайсың деле, туурабы? Коомдо булар бөтөн, аларды таң калтырыш керек. Эмне үчүн? Себеби баштын ичи бош, башты кооздоп атабыз, көкүрөк бош, денебизди кооздоп атабыз. Ошол эле чоңойто турган болсок, биздин жан дүйнөбүз ачка, кембагал, үйлөрүбүздү кооздоп атабыз, сыртын, ичин, жана башка материалдык нерсе көп маани берип атабыз. Ошон үчүн баягы адам айланасындагы жөнөкөй нерседен да рахат алышты билсе, жана дайыма өзүнүн жан дүйнөсүн байытуу менен алек болгон болсо, депрессия, стресстерге кабылбайт, дайыма жашоосунун ар бир мүнөтүнөн рахат алып жашайт. Жада калса бир жаман окуя болсо дагы ошодон дагы бир даанышмандыкты, хикматты алып чыга алат. Эң сонун жооп бердиңиз. Демек, сиз үчүн бакыт деген бул жан дүйнөнүн тынчтыгы, жан дүйнөнүн бай болуусу. Бакыт деген жан дүйнөнүн дайыма мындай азык алып турусу. Азык алып турусу. Себеби адамдын денеси эки бөлүктөн турат да. Бир руханий, бир материалдык. Материалдык дененин азыгы эми билебиз, суу, азыктар. Материалдык денени азыктандырбасак, материалдык дене алсырап кулап калган сыяктуу, же ооруп калган сыяктуу, витамин жетпей калыптыр, ушуну же, ушуну ич деп айтат го докторлор. Ошол сыяктуу жан дүйнө дагы өзүнчө бир ачкага болот да, ачка болуп ооруйт. Жан дүйнөнүн дагы витаминдери жетпей калганда жан дүйнө дагы алсырап ооруп кыйналат, атүгүл кулап калат. Бул жан дүйнөнүн азыктары, жан дүйнөбүздү таза бир кубулуш, жаратык болгондугу үчүн жан дүйнөнүн азыгы дагы бул руханий китептер болсун, жан дүйнөнү байыта ала турган китептер, пайдалуу китептер, Куран, намаз, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, зикир болсун, же жакын адамың менен жакшы баарлашып отуруу, балдарың менен баарлашып, жубайың менен баарлашып, ата энең менен баарлашып отуруу. Ушул жан дүйнөнүн азыгы. Музыка дегенде жанагындай тарса-турса музыкалар. Же болбосо баягы клубтарда мындай жаны өчүп, мынтип бакырып көргөн, бийлеген, же тойлордогу бийлегендер, булар жан дүйнөнүн, биз денебизге жанагы коланы көп ичсек зыян бергендей эле, бул жан дүйнөнүн колалары да бул нерселер. Напсы өскөндө, чоңойгондо напсы башкарып баштайт да денени. Ошондон кийин жан дүйнөнүн азыгы ушул деп ойлоп баштайбыз да, мисалы мен өзүм. Ошону ойлоп калам дагы көбүрөөк ошого кирип кетем. Ошон үчүн чыныгы бакыт бул жан дүйнөнүн азык алып туруусу. Эң сонун. Эми китептерге өтсөк, тез эле китеп окуп турасызбы? Ачык айтайын, мен эл ойлогончолук көп китеп окубайм. Ошону айтайын. Жашырган менен бар Кудай таалам көрүп турат, бул видеону келинчегим да көрөт. Эң жакшы келинчегим билет. Мен канча китеп окуйт экенимди. Анан мындай эл ойлогончолук эмес. Бирок мен көбүнчө неме кылам. Дайыма баягы жаңы бир нерсе, жума сайын жаңы бир нерсени изилдеп чыгарып атабыз да. Ошондо көбүнчө виртуалдык ааламдан көп окуйм, анан аудио китептерди көп угам. Кээ бир өтө сонун китептер бар, тилекке каршы бизде жок. Ал орусчага да которо эле китептер болот да. Же англисче болот, же түркчө болот. Анан ошонун түркчө ошол китептин жанагы немесин мындай кыскартылган, мисалы бир китеп болсо, моундай бир 140, 180, 200 беттик китеп болсо, ошону кээ бир YouTube каналдар бар, 15 мүнөт кылып айтып берет да. Бул китепте мындай деген, ошону угуп аласың да, бир 2-3 угуп туруп анан кичине бир маалымат пайда болот, деп каласың. Тилекке каршы биздин китеби окуубуз ошондой. Да окуу эмес, дагы да көбүрөөк угуу биздики. Эң сонун. Анан акыркы жолу окуган китебиңиз кайсы китеп болду? Колго алып ачып.
акыркы жолу окуган китебим Рыселей Нурдун Лемалар деген китеби бар. Ошону окуп атам. Дайыма окуйм аны. Бул дайыма окула турган китеп. Ал ошол Курандын жана хадистердин ачыкталыштары ушул заманга жараша. Тафсир китеп, ачыктама китеп. Акыркы жолу окуган китебим ошол. Бул немеге кадимки китептерден болсо, диний эмес эсептелген китептерден болсо, бул өзүнүн даярдаган өзүнүн китептери. Өзүңүздөрдүн басмакана чыгарган китептер, э? Басма үй чыгарган китептер. Эң сонун анан биздин дайыма келген конокторго берилүүчү сурообуз. Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Эмне үчүн китеп окушубуз керек? Мындай жөнөкөй суроодай да. Бирок өтө оор суроо да. Себеби бул суроонун жообун балким көп китеп окуган адам жооп берсе таасирдүүрөөк болмок. Мисалы менин досторум бар, күнүнө 100 бет, 150 бет, 200 бет китеп окуйт. Жанагы 14 томдук Рыселей Нурду бир айда эле бүтүрүп койгондор бар да. Анан алар балким көрөттүр бул видеону. Китеп окуганда биринчи кезекте бул маалымат, илим аласың, ал турган кеп. Биринчи кезекте китепти ачабыз дагы, мисалы биздин аалым тарбиялаган энелерди ачып алып туруп окуп атабыз да. Тез окуу деген нерсе чыкпадыбы азыр? Жакшы нерсе. Бирок кээ бир китептер бар, тез окубашың керек. Шашпай акысын берип окушуң керек. Мисалы, апаңды 1 жылдан бери көрө элексиң, жолуктур, апа кандай жакшы отурасыз деп туруп тарс кетип калсаң, апаң капа болот да. Китеп деле ошондой нерсе да. Кээ бир китептер. Кээ бир китептер бар, досуң, баягы алысыраак таанышың да. Кандай тип кетип каласың. Эң негизгиси андан бир нерсе сурап аласың. Болду, бүттү, маселе чечилди. Кээ бирки адамдар бар, апаң бар, жубайың бар, же аял күйөөлөрү бар, балдарың бар. Алар менен сааттар бою отурсаң дагы ар бир айткан сөзүн бир-бирден угуп мындай рахат аласың. Ошол сыяктуу кээ бир китептер бар, сенин апаң сыяктуу, жубайың сыяктуу, жакын досуң сыяктуу. Анын ар бир сөзүн бир-бирден алып окуйсуң. Ар бир сөзгө токтолуп, ошол сөздү мээңде өзүңчө талкуулап, өзүң менен өзүң муталаа кылып туруп окуганда адам маалымат алат, жан дүйнөсү байыйт, руханияты байыйт, руханий денеси семирет, витаминин алат дегендей, дагы бир нерсе бар, сабырдуулукка үйрөтөт. Азыр социалдык тармак өнүктү. 100 жыл мурун бир маалыматты Бишкектен Ошко жеткизиш үчүн балким чабарман 6-7 күндө жетмек, же поезд менен 5-6 күндө жетмек. Азыр Бишкектен Ошко атты чаптырса 5 күндө жетеби, канча күндө жетет? 6 күндө жетеби. Азыр эмне кылат? Кнопканы бассаң, ошол кезде 1 секундтун ичинде жетет. Жада калса онлайн түрдө жандуу сүйлөшө алабыз. Ошол эле кезде социалдык тармактарды карасаң, социалдык тармактардын видеолору да барган сайын кыскара эле баратат. 3 секундта айтып кал дейт, 5 секундта айтып кал дейт. Эмне чыгара бересиң, сен аябай көп, баарын көрүп жетишпейсиң. Ошондой бат-бат видеолор, кыска видеолор, бир нерселер бат-бат ишке ашып, тилекке каршы мунун пайдасы болду материалдык жактан. Зыяны да болду. Зыяны, эң чоң зыяндардын бирөөсү бул сабырсыздык. Жаштар азыр мындай ойго дуушар болуп калды да, дагы көбүрөөк. Мен деле ошол немеге көбүрөөк дуушар болуп калдым. Кыска убакыттын ичинде чоң нерсе болуп кетсе экен деп. Бат эле байып кетүү, бат эле бактылуу болуу, 3 күндүн ичинде үйрөтүп коюу, 1 айда кирешеге чыгасың сен дегендер. Улуу иштердин курманчылыгы улуу болуш керек да. Эмне үчүн эне баласын 9 ай курсагында көтөрөт, 2 жыл, 3 жыл көкүрөгүндө көтөрөт, 20 жылга чейин акылында, жан дүйнөсүндө көтөрөт, өмүр бою кыжалат болуп баары издеп жүрөт. Себеби ал бир баланы дүйнөгө алып келүү бул улуу иш. Эми боюнда бүт 3 күндүн ичинде тууп кой деген нерсе жок да. Ошол сыңары китеп окуу ошол процесстердин акысын берип, сабырдуулукка үйрөтөт. Жөнөкөй бир нан. Жөнөкөй көрүнүп калды да бизге. Газага барсаң, азыр эң улуу акыйкат бул нан азыр Газада. Ачкадан балдар өлүп атат. Биз азыр Кудайга шүгүр эми эле кофе ичтик. Үйдөн келет ар бирибиз куурулган жумуртка жедик, же жана башкаларды жеп келдик. Газада эң улуу акыйкат бул нан. Биз үчүн жөнөкөй эле нерсе да, бул катып деле калат, таштанды деле жатат. Ошол нандын алдыбызга келип калуу процессин алып карай турган болсок, ал биринчи нан будай топуракка түштү, чириди, андан кийин жарылып чыкты, жамгырда калды, кардын астында калды, күнгө күйдү, жана башка. Акыры байкуш будай
картопты жанагы комбайн чабып келип, аны жанагы машактарын өзүнчө кылып, тазалап, жууп туруп тегирменге киргизбейт. Тегирмен аны жанжыды. Кебегин өзүнчө, унун өзүнчө. А эми бүттү окшойт деп атса, аны бирөө келди дагы унду сууга аралаштырып өлө жуурду, камыр кылып жуурулду. Ушу менен бүттү окшойт десе анан ачытты жанагы. Ал ачып, ушу менен бүттү окшойт десе анан ачытып туруп, жалпайтып туруп отко тыкты. Отко тыккандан кийин анан бышып анан алдыбызга келди. Бул нандын философия менен карай турган болсо, өтө чоң нерсе бар да. Эми ушул жөнөкөй нан ушунча бир процессти басып өтүп аткан болсо, адамдын жашоосундагы кээ бир маанилүү нерселер, бизнес болсун, бала тарбиялоо болсун, же аял менен эркек тил табыша алуу маселеси болсун, мунун баарынын процесстери бар. 3 күндө, 1 айда, 5 күндө жок, андай болбойт. 3 күндө болгон нерсе 3 күндүк ал. 3 күндө тургузулган бизнесиң 6 күндө кулайт деген нерсе ал. 1 жыл, 5 жыл, 10 жылда тургузулган бизнесиң мындай улуу неме болуп кетет. Албетте бул нерселер менен ал нерселерге каршымын деш эмес, болгону сабырдуулуктун немеси да. Китептин эң чоң өзгөчөлүгүнүн бирөөсү ошо сабырдуулукту үйрөтөт. Себеби сен анын саптарында кыдырып жүрөсүң да. Ар бир сөзгө маани бересиң, ар бир сөздү түшүнөсүң. Башка тилдеги китеп болсо словардан ачып карайсың. Бир нече мааниси болот, кайра китепке келесиң, бирөө менен отуруп алып талкуулайсың. Ошондо ар бир сапты акырын басасың, сабырдуулукка үйрөнөсүң. Ошол көп окуганда сабырдуулукка үйрөнгөн адам анан бизнесте болсун, же дагы башка иштерде болсун, сабырдуулукка мындай акырындык менен кеткен бир ыкманы ала алат да. Менин оюмда китептин пайда жактарынын бирөөсү ушул. Ошол эле кезде моюнга алыш керек. Китептер да көбөйүп кетти азыр. Бир мезгилдери кинолор аябай көп тартылып баштаган. Кино жок кезде бир киши кино тартып, анан ошодон жакшы пайда табып, камера кармагандан бүт баары киного кирген. Анан натыйжада эми ар бир чыгарманын жаралышы өтө оор, неме кылыш эмес, бирок элдин назарында көп болмок болуп ушундай кино деген көп кинолор тартылып кетти. Анан эл талап кылып баштады, бизге сапаттуу кино тартсаңар, баардык акчабызды беребиз. Тартпасаңар биз теги Голливудтукун көрөбүз деди. Анан режиссерлор, бизге окшогон режиссерлор ойлоно баштады, сапаттуу кино кылышыбыз керек экен деп турган сапаттуу кинолор тартылып баштады азыр. Кече эле апам кинодон чыкты, кино бүткүчө ыйладым деп чыкты. Биз да ыйладык. Анан китеп деле ушул. Бир мезгилдер китеп окубайт, эч ким карабайт эле. Анан эл китеп окуп баштаптыр, чыгарып баштаптыр дегенди көрдү дагы. Азыр эмне болду? Сыртын кооздойт дагы. Интернеттен жакшы тема коет, кооз упаковка. Анан кийин немени ал интернеттен алып туруп кыргызчага синоним кылып туруп коюп туруп 5000 сатылды, 3000 сатылды, 7-чи басылыш, 6-чы басылыш. Окурмандар деле кечке талап кыла бериш керек да, бизге жеңил желпи китеп эмес, салмактуу мааниси бар, тарбиялык мааниси бар. Ошондой китеп бер деп. Мисалы китеп жазган аалымдарыбызды алып карай турган болсок, Имам Бухари Сахих аль-Бухарини жазыш үчүн өмүрүн берип коюп атат. Азыр мисалы мен могу китепти жаздым. Эми жаздым дегенден уялам, түздүм. Пайгамбарыбыздын аялдарга кылган мамилеси. 1, 2, 3 деп 72 окуясын жаздык. Жана андан кандай сабак алабыз, тарбиялап алабыз. Ошону изилдеп түздүк. Кафеде отуруп жаздым. Түндө немени коюп алып, жаныма чай коюп алып, жана түрктүн чайы бар го мындай. Ошондой чайды, кофени коюп алып жаздым. Студияда жылуу жерде отуруп жаздым. Анан жазып, анан аралашып. Ошентип бир 5-6 айда бүттү окшойт менимче. Имам Бухари китеп жазганда ал өмүрүн алып, ошо китептин артынан ал үйлөнбөй өтүп кетип атат. Өзүнүн сөзү бар. Мен адалга дагы, арамга дагы ычкырымды чечпедим дейт. Бел боомду чечпедим дейт. Ал дегени мен өмүр бою үйлөнбөй өттүм дейт. Аял көрбөдүм дейт. Албетте, бейиштан хүрөлөр күтүп турат. Бирок ошол китепке өзүнүн өмүрүн арнап, ал бүт баарын берди. Сахих аль-Бухари Курандан кийинки орунда турган китеп. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө эң Курандан кийинки эң мындай кабыл алынган китеп, авторитеттүү китеп ошонун китеби, пайгамбарыбыздын сөздөрүн жыйноо жана классификация кылуу. Ошон үчүн ошондой бир курбанчылык чалынган, курбандык кылынган китептердин өмүрү узун болот, жашоосу дагы узун болот, элге дагы таасири көбүрөөк болот. Эл ушуну талап кылса, буюрса, сапаттуу кинолор чыга баштаган сыяктуу сапаттуу китептер дагы чыгат. Чыгып баратат, чыгат. Эми бул өзүң ошо китеп жаатында иштеген адам үчүн биздин китептер өтө сапаттуу, өтө күчтүү деш адепке терс. Балким мен үчүн өтө кыйын, улуу китептер туюлаттыр. Башка адам окуса ушул эле болмок беле ыргытып коеттур. Ошентип эми неме кылабыз да, иргилебиз, ошентип бир немеге жетебиз.
Эң сонун жооп болду. Эми бүгүн бизге алып келген китептериңизге өтсөк, бирден айтып өтсөңүз. Аалым тарбиялаган энелер. Эми мактаналы эми. Мактаналы. Эмне жөнүндө? Бул аалым тарбиялаган энелер китеби бул котормо. Аты айтып тургандай эле биздин өтмүшүбүздөгү ошол улуу аалымдардын апалары. Кандай аял тууд экен деп туруп башталат го немелер. Ошол сыяктуу Имам Бухаринин ошол азыркы айтып өткөн. Имам Бухаринин, сахабалардын, кээ бирки халифалардын, аалымдардын ошол динге, исламиятка, адамзатка кызмат кылган адамдардын апаларын тарбия методикасы кандай тарбиялады, кандай аларга жол көрсөттү. Биз көп аалымдарды тааныйбыз, бирок апаларын тааныбайбыз да, ушундай бир адилетсиздик бар. Ар бир чыгаан адамдын артында сөзсүз бир апа турат. Ал чыгаан өзү эле чыгаан болуп калган жок. Сөзсүз бир апа турат, бир устат турат жол көрсөткөн. Ошол сыяктуу ошол апаларды таанытуу максатында жана менин балам дагы уфулардай болбосо дагы элге жерге кызмат кылган чыгаан адамдардан болсун, аалымдардан болсун деген энелерге арналып жазылган, даярдалган бир китеп. Дароо кошумчалай кетиш керек. Бул 4 китептин негизинде учурда конкурс болуп атат. 14-апрелде жыйынтыгы чыгат буюрса, 4 китептен сынакка катышкан жеңүүчүгө Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батир беребиз деп атабыз. Андан кийин 2 китептин бирөөсүнөн катышканга умрага жолдомо. Андан кийин дагы бир умрага жолдомо. Андан кийин Туркияга жолдомо, дагы бир Туркияга жолдомо. 2 умра, 2 Туркия. Андан кийин Мансур Басмаевден 3 жыл бою бекер китеп алуу сертификаты. 3 жыл бою кайсы китеп чыкса бекер ала берет. Андан кийин окурумен окуу борборунан бекер сертификат, ал дагы бир $1000 бир неме. Ошондой аябай чоң белектерди койдук да. Фатих Султан Мехметхан бул дагы которулган китеп. Фатих Султан Мехметхан бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Константинополь сөзсүз фатих болот, багындырылат, мусулмандардын колуна өтөт. Аны багындырган кол башчы кандай бактылуу жана ошол армия кандай бактылуу дейт. Бул Бухаридеги хадис. Ахмад бин Ханбалда, Бухаринин ат-Тарихи Кабирде, ушул көп немелер сахих хадис. Дейт дагы Константинополь кайсы бул? Константинополь бул азыркы Стамбул. Стамбул стратегиялык жактан өтө маанилүү бир жер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бекеринен Константинополь деген жок. Ошол хадисте сүйүнчүлөнгөн, макталган бир инсан. 1453-жылы 21 жашында ошол 1000 жылдан бери эч ким кулата албаган, эч ким жеңе албаган бир империяны кулатып, шаарды багындырып, чиркөөсүн булардын христиан дүйнөсүнүн руханий борбору болгон чиркөөсүн мечитке айландырып, Айя Софияны адамзатка кызмат кылган киши. 21 жашында бунун кылган ишинин айынан тарыхтын нугу өзгөргөн. Орто кулумдардын тарыхы ошол жерден жабылды, жаңы доордун тарыхы ачылды. Доорду алмаштырган бир инсан да бул. Ошонун өмүр жолу, өмүр баяны, роман, тарыхый роман. 9 жашында тактага отурган. Өзү хафыз. Канча тил билген, бир 10 тил билгенби ошондой. 7 тил билиптир. 2 империяны, 4 королдукту, 11 князьдыкты кулаткан бир инсан. Адамзатка кызмат кылган. Эгерде бул киши Константинопольду багындырбаганда, бул ыр жазган. Акындыгы менен дагы ушунчалык таанылмак. Ошол эле кезде бул илимпоз болгон. Ойлоп тапкыч. Эгерде Константинопольду багындырбаганда, ойлоп тапкычтыгы менен деле, конструкторчулугу менен деле ушул доорго чейин ушундай таанылмак. Азыркы күндө эң авторитет курал кайсы болуп атат? Байрактар болуп атат. Селжук байрактар деген илимпоздун ойлоп тапкан жанагы немеси, дрону. Ошол кездин эң күчтүү эң алдыңкы куралын ойлоп тапкан бул командасы менен Замбирек. Замбиректи ушул ойлоп тапкан. Андан бери немеге кирди. Кийинки китеп аял сыйлаган пайгамбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарга кылган мамилеси. Бунун түзүүчүсү бизбиз, команда менен даярдаганбыз. Бул жерден стереотип бар. Ислам дини аялдардын укугун кордойт, тебелейт, тепсейт деген. Алардын укугун коргош керек. Аялдардын укугун коргоо комитеттери, аялдардын укугун коргоо жүрүштөрү бизде өнүккөндүгүнүн синоними бул. Ислам дини аялдардын укугун тепсейт. Биз мына европалыктар ошо мусулман аялдардын укугун коргоп беребиз деп келдик деген слоган жатат. Аялдардын укугун коргоо дегенин артында. Албетте, азыркы күндө күйөөсү тарабынан зордук зомбулук көргөндөр жок эмеспи? Бар. Аларга тарапкербизби? Жок. 100% тарапкер эмеспиз.
азыр ал темага келебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарга кандай мамиле кылган? Пайгамбарыбыз ошо тигилер ойлогондой аялдарды кордогонбу? Аялдарды зордогонбу? Астагфирулла. Аялдарды акарат кылганбы? Же андай болгон эмеспи? Ошону окуя менен бердик биз. Бир эле мисалын айтайын бул китептен. Өзүм дагы ушуну окуп атып аябай көп неме алдым. Мен өзүм аябай көп нерсе билбейт экенмин, өзүм сабатсыз караңгы экенмин. Эми азыр деле караңгыбыз. Күн өткөн сайын жарыганга аракет кылабыз. Бир күнү пайгамбарыбыз аялдар менен, сахабалар менен Меккени көздөй баратышты Мединадан. Анжаша деген сахаба, төөлөрдө ушундай өзгөчөлүк бар экен. Жанагы домбура барго, инструмент. Ошону урганда, ошону ныргагына жараша төөлөр жорголоп баштайт экен. Музыканын коштоосунда ошондой кетет экен төөнүн өзгөчөлүгү. Анан динамикалуу, батыраак бир музыканы ойноп баштаганда төөлөр батыраак жорголоп, атүгүл чуркап баштайт дейт. Анан чуркаса батыраак жетет да Мадинага. Азыр автобус менен бир 5-6 саатта жете турган жолда. Анан пайгамбарыбыз Анжашага кайрылат дагы ошол жанагы музыканы ойногон сахабага: "Эй Анжаша, акырыныраак" дейт. Үстүндөгү хрусталдар сынып калбасын дейт. Окуя 7-чи кылымда болуп атат. Аял киши бул муктаждыкты кандыруучу объект. Аялдар бул бала тууп, аскер тууп берчү, биздин курсагыбызды тойгозчу, биздин нафсибизди кандырчу объект. Болду, башка эчтеке эмес. Деп эсептелинген бир доордо пайгамбарыбыз акырыныраак үстүндөгү хрусталдар сынып калбасын деп атат. Бул не деген романтик. Не деген романтик да. 18-чи кылымда Европада аялдар Библияга кол тийгизүү укугун алган 18-чи кылымда. Ага чейин тыюу салынган болчу. Христианчылык 1-чи кылымда келген болсо, 1800 жыл аялдар Библияга кол тийгизбесин деген мыйзам иштеп келген. Эмне үчүн? Аял шайтан дейт. Аял шайтан дейт. Христиандар айтат. Аял киши шайтан дейт. Библияга кол тийгизбеш керек дейт. Кыскасы айта берсе аябай көп нерсе бар ал жакта. Пайгамбарыбыз не деп атат? Аял киши хрусталь деп атат. Сынып калбасын. Хрустальды мында алып карай турган болсок, бул жакта да ачыктаганбыз. Хрусталь кандай? Өтө кооз, бирок сынып калуу ыктымалдуулугу өтө жогору, өтө баалуу буюм. Хрустальды биз машинага же көчөгө таштап койбойбуз. Хрустальды эмне кылабыз? Үйдүн бийик жерине, сынбай турган жумшак жерге, көздөн далдоо жерге мындай этият кылып сактап коебуз. Аял ошол. Дагы бир окуясы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Хадича энебиз менен жашап жүргөн кезде кыйынчылык мезгилдер. Хадича энебиз пайгамбарыбыздан 15 жаш чоң өзү. Пайгамбарыбыз 40 жашта пайгамбар болгон кезде Хадича энебиз 55 жашта болуп атат. Анан пайгамбарыбыз ошол көңүлүңөргө жаккан 2-ден 3-төн 4-төн аял ала бергиле деген биздин эркектерге эң жаккан аят. Ошол аят түшкөн кезде Хадича энебиз Нафиса энебизди жөнөтүп атат. Барып Расулуллахка айт дейт. Көңүлүнө жаккан жаш кыздардан алып алсын дейт. Хадича энебиздин өмүрүн карай турган болсок, Курманжандатка энебиздин өмүрү дагы ошондой. Мындай аял затынын табиятына терс келген ишти көп кылышкан да булар. Биринчиси Курманжандатка энебиз баласы асылып атканды тиктеп туруп, элдин тынчтыгын ойлоп туруп унчукпай кетип калат. Ошол кезде өзүнүн сарбаздарына мындай кылса, орустарды жанагы жерде тукум кырт кылып коймок. Бирок орустар өзүнүн батальону менен келип туруп, кыргыздарды кырмак. Балким биз жок болуп калмакпыз. Ошону билген үчүн өзүнүн баласын курбандыкка чалып, ошону жутуп туруп кетип калды. Аял кыла албайт, буну эркек кыла албайт. Бирок аял башы менен кылып атат. Дагы бир жеринде Алымбек Таткалга айтып атат. Бул китепке дагы жазганбыз, Кыйын кыргыз китебинде. Жакаңызды агартып турчу, артыңыздан сөз ээрчитпеген бир жаш кыздардан никелеп алыңыз дейт. Десе Алымбек Татка: "Эми мен кыз издеп жүрмөк белем, сен өзүң таап бер" десе, макул деп бир кызды таап берип, ага өзү ошол алып берип күйөөсүнө. Андан бала чакалуу болуп, учурда ошонун урпактары немеде могу Каракулжада ошол жерде айыл өкмөт болуп кызмат кылып жүргөн дагы немелер бар. Ошол аялынан. Маалымат эмес, факты. Алымбек Татканын урпактары, ошол аялынын урпактары. Ал аял өлүп калып, баласын Курманжандатка энебиз өзү багып чоңойткон. Бул аялды заттын табиятына терс иш. Хадича энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга немесин жөнөттү, курбусын. Көңүлүнө жаккан жаш кыздардан алып алсын. Пайгамбарыбыз не деп атат? Ес деп атабы? Азыр элестетип көрүңүз. Үйдөгү жеңебиз сизге бирөө досун жөнөтүп, көңүлүнө жаккан жаш кыздардан алып алсын. Элестетиштин өзү.
Пайгамбарыбыз не деп атат? Хадичамдын үстүнө эч качан дейт. Хадичамдын үстүнө эч качан аял албайм. Хадича энебиз өлгөндөн кийин 13 аял алган. Аны эмне үчүн алган, кандай максатта алган, пайгамбарыбыз эмне үчүн көп аял алды деген ушул сыяктуу суроолорго жооп берген өзүнчө китеп даярдалып атат азыр. Эмне үчүн 40 жашында пайгамбар болду, эмне үчүн араб болду, эмне үчүн кыргыз болуп калган жок, же эмне үчүн Америкага келген жок, пайгамбарыбыз эмне үчүн эрте жетим калды, эмне үчүн өзүнөн 15 жаш чоң аялга үйлөндү, эмне үчүн 13 аял алды. Өмүрүнүн аягында 13 аял алган. Эмне үчүн? Ар биринин өтө сонун бир саясий жактан алып барсак, стратегиялык, психологиялык жактан алып барсак, социалдык жактан алып барсак, сонун жооптор бар. Даярдалып атат. Бирок тиги Хадича энебизге не деп атат? Өзүнөн 15 жаш чоң болбосом, карып калган, улгайып калган, эгер мындай неме кылам, сүрөттөй турган болсок. Хадичамдын үстүнө эч качан деп атат. Себеби Хадича энебиз ошого татыктуу аял эле. Эмне үчүн? Себеби бир окуясы бар. Мисалы, умрага баргандар билет, Мекке менен Хира үңкүрүнүн аралыгы бир 11-15 километр да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарчылык келерге жакын 38-39 жаштарында. Ошол жакта оочолонуп баштады, жалгызсырап, табиятты карап, тафаккур кылып. Хадича энебиз ошол 11-12 километр аралыкта күнүгө тамак ташыйт күйөөсүнө. Мээ кайнаткан ысык, Мекке 40-50 градус. Болгондо дагы ташка өрмөлөп, могу барганда биз араң чыктык, мен жарым жолго жеткенде кайтып ийейин дедим, бирок намыстын күчү менен чыктым. Бир 40 мүнөт бою ташты өрүлөп, өйдө карап жөнөйсүң, ошонун чокусунда Хира үңкүрү бар. Хира үңкүрү дегенде жанагындай үңкүр эмес, бир 2-3 таш мындай болуп калган, ортосунда бир оюк жер бар, Нур тоосунда. Ошол жерде биринчи жолу Курандын оку деген буйругу келип ошентип башталган. Сиздердин долбоордун аты дагы ошо китеп окууга байланыштуу болуп атпайбы? Ошо биздин ислам дининин эң алгачкы буйругу оку. Оку деп башталды. Ошол жерден Хадича энебиз күндө тамак ташыйт экен. Анан бир күн Хадича энебиз ойлонот. Бул ушул жакта оочолонуп жүрөт, бир таң калыштуу бир кубулуштарга кириптер болуп атат. Менин күйөөмө бир нерсе болсо мен көтөрө албайм муну дейт дагы. Кетет. 2-3 күндөн кийин Жабраил алейхиссалам келет. Расулалла, сенин аялың азыр каякта билесиңби дейт. Жок, каякта десе, могу үңкүрдүн артында дейт. 3 күндөн бери кирпик какпай, эчтеке жебей, сени ушинтип карап отурат дейт. Сени коргоп отурат дейт. Бирөө келип бир нерсе зыян берип койбосун деп, 3 күндөн бери сени коргоп отурат дейт. 3 күн таштын үстүндө отуруп алып, 3 күн 3 түн кирпик какпай, күйөөсүн ушинтип карап отуруптур. Бирөө зыян берип койбосун, бирөө. Анан Жабраил алейхиссалам айтат. Хадичага айт, Аллах салам айтты дейт. Аллах салам айткан аял Хадича энебиз. Хадичага менден салам айт дейт. Хадича энебиз өлгөндө кайгы жылы деп жарыялап атат пайгамбарыбыз. Бакыттын жылы, жыргалчылыктын жылы эмес, кутулуу жылы эмес, кайгы жылы деп атат. Кайгырып атат пайгамбарыбыз. Кайгырып, өкүнүп, аябай сыгылганда Аллах пайгамбарыбызды алаксытып миражга алып чыгып атат, Кудус аркылуу. Азыркы күндө Кудуста кызычуулардын дагы көптөгөн акылмандуулуктардын эң сап башында келген бир акылмандуулук пайгамбарыбыз ошол жерден Кудустагы, Кудус шаарындагы ошол мечиттеги таштын үстүнөн миражга көтөрүлүп атат. Аллах бир жагынан сооротуу максатында. Бир эле сооротуу максатында эле эмес, бир тарабынан. Бир тарабынан. Кыскасы, ошол аялдарга болгон мамилеси, кыздарына болгон мамилеси, тайэжелерине, эжелерине болгон мамилеси, башка сахаба аялдарга болгон мамилесин чагылдырып, жана мүмкүн болушунча ошодон азыркы күндө биз кандай сабак алабыз, ошону бергенге аракет кылдык. Эң соңку Кийинкиси Кыйын кыргыз. Кыйын кыргыз китебинде 9 биздин кыйын кыргызыбыз бар. Алымбек датка, Курманжан датка энебиз, Жаныбек казы, Тоголок молдо, Эшеналы Арабай уулу, Абдыкерим Сыдык уулу, Касым Тыныстан уулу, Жусуп Абдрахман уулу, Рахманкулхан. Ушулардын бейнесин ачып бергенге аракет кылдык. Кыйын замандар кыйын адамдарды жаратат дейт го. Ошол сыяктуу кыйын замандын кыйын кыргыздары да. Кыйын кыргыздар ушул элеби деген суроо туулат да. Жок, кыйын кыргыздар көп. Биз билген жана билбеген көп кыргыз бар. Бул биринчи тому. Биринчи томунда ушуларды коштук. Экинчи том, үчүнчү томдо буйрса мындан ары чыга берет. Ушул кишилердин кылган кызматтары, жекеликтери, инсандыгы, тайманбастыгы, коркпостугу бүт ушу ичине камтылган. Баягы башка жерде көп айтыла бербеген акыйкаттарды бул жака жыйнаганга аракет кылдык. Анан карап көрсөк, балким биз билбегендирбиз.
ушул чыган инсандарды бириктирип туруп бир китеп кылган бир долбоорлор дагы жок экен да, балким мен билбейттирмин. Изилдеп көрүп таппадым. Ошодон анан ушуну бир китеп кылып даярдап койдук. Анан адамдын жашоосунда бир китептер болот го. Таасир берген, жашоосунун бир багытын буруп жиберген. Ушундай китеп болду беле сизде? Болгон албетте. Биздин да ушул жолго келип калышыбызга себепчи болгон китептер бар. Куран албетте. Бирок Куран деш үчүн мен Куранды окуп түшүнүшүм керек да. Түшүнө албайбыз. Кыргызчасын окусак дагы акылыбыз жетпейт. Чектелүү акылыбыз менен. Ошон үчүн аалымдар бизге түшүнүктүү кылып Куранды ачыктап жазып берип койгон китептер бар. 14 томдон турган жана айткан Рисале-и Нур китептери бар, чыгармалар жыйнагы. Ошол китеп менин жашоомду бурду. Мен буга чейин айылда болсун, же шаарга жаңы келген кезде болсун, чыгармачылыкка өтө кызыккан, өтө жакын, гитара менен эл алдына чыгып ырдаган, ошондой бир неме эле. Мен баягы ырдагандарды мындай жамандабайм бул жерде. Болгон ошондой мен бул дүйнөгө сени издөө үчүн жаралганмын, сен дагы издет үчүн жаралгансың дегендерден болчу элек. Мурдагы Мансур. Анан ошол китептер менен жуурулушуп, мындай бир көз карашты, багытты өзгөрттү да. Кудайга шүгүр. Ошондой китептер менен жуурулушуп калганыбызга сүйүнөбүз. Ошол китептер болду бизге багыт берген, биздин көз карашыбызды өзгөрткөн, алмаштырган. Анан негизинде кайсы багыттагы китептерди окуган жагат? Диниди эске албаганда? Диниди эске албаганда тарыхый аналитикалык. Ошол жаатка көбүрөөк кызыгам. Ошол иштер менен да көбүрөөк алек болуп калгангабы, ошолорду изилдеп жүрүп көбү мени тарыхчы деп ойлошот. Бул кыйын тарыхчы дейт. Жок, кыйын тарыхчылар алар башка. Болгону мен тарыхты кызыгып изилдеген адаммын. Билбейм деле тарыхты, терең билбейм. Көп нерсени билбейм. Бирок ошону көп изилдейм. Тарыхый окуяларды, тарыхый аналитиканы. Ошодон биз кандай сабак чыгара алабыз? Тарых келечектин күзгүсү деген макал бар го. Ошол тарыхты карап туруп, биз кайсыл жерден кайсыл чуңкурга бутубуз түштү, кимдер менен мамиле кылып кан какшадык, кимдер менен мамиле кылып жан жыргадык. Ошонун бүт баарысын тарых көрсөтүп турат. Албетте, баягы кээ бир адамдардын, мисалы бизде кээ бир тарыхчылар бар, түздөн түз коммунисттик идеологияга сугарылган. Аларга койсоң кайра эле мурдагы СССР түзүлүп, биз Москвага баш ийип, лаппай деп жашай турган бир системаны алып келиши. Кээ бир тарыхчылар бар, түздөн түз Европанын баалуулуктарын сүйөт, ашык болуп калган. Бул жолдо аябай чоң кызмат кылып атышат алар деле. Жок, биз нукура кыргызчылык жана мусулманчылык тарыхты карайбыз. Халифат, анан Афганистан деп дароо чыгышат. Исламдын тарыхын карайлы биз. Ошо Афганистан болуп кетасың, анан араб кул деген бир неме чыгып атат. Муну деле каржылагандар, колдогондор, бул деле бир долбоор. Араб кул, арабташып динибизди, тилибизди унутуп баратабыз деп айткандар, эмне үчүн биздин балдарыбыздын тили орусча чыгып атат деп күйбөйт. Мисалы, бирөө иншалла, машалла, ассаламу алейкум деп койсо, бул арабтын сөзү. Арыбаңыздар деш керек дешет. Тилге күйүп атат, карасаң сыртынан. А эмне үчүн привет дегенге ачууланбайт ал? Өздөрүнүн балдары орусча сүйлөйт үйүндө. Орус бала бакчага барат, орус мектепке барат. Неге ага ачууланбайт? Демек, булардын овчарка кожоюнун каппайт. Ит кожоюнун каппайт эч качан. Ушуну унутпаш керек. Эгер чындап күйгөндө биринчи ошодон баштабайбы? Арыбаңыздар дейт. Тынчтыкбек Чоротегин агайыбыз айтып чыкты. Арыбаңыздар деген да кыргызча сөз эмес экен. Хармаңылар деп өзбектер айтат. Фарсча сөз экен бул. Не дейбиз эми? Эмне деп учурашабыз? Жоло мынтип коелубу? Биздин эми ата бабаларыбыз деле ассаламу алейкум деп келди да. Манаста карасаң, дастандарды бүт бар ассаламу алейкум. Саламымды айтып баштайын, дагы эмне баштайын, бүт дастанчылар. Кыргыз тилим, ислам диним, Кыргызстан мекеним деген мүдөнү кармайбыз биз. Биз ошол динди карманып калган үчүн кичине кыргыз сакталып калдык. Динди карманбаганда могу якут чукчалардай болмокпуз. Иван болмок атыбыз, же Сергей болмок. Менин досторум бар болчу ошол жактан. Георгий Ондар деген балдар бар. Карасаң кыргыз эле да, бир жаллабаттык эле бирөөдөй да. Кандайсың десем, я не понимаю дечи да. Сен кимсиң десең, Якутияданмын мен дейт. Якутсуң десең, ооба дейт. Аты Георгий. Бирок көөдөсү кыпкыргыз. Мындай
Көрсөң жаллап аттык эле бирөө дейсиң да, же бир көлдүк эле бир жигиттер дейли да. Ошон үчүн бул жерде ушул нерсени унутпашыбыз керек. Ошол тилге басымдуулук кылып атам деген бир лозунгдун астында биздин ошол баалуулугубузга чабуул коюп, булардын максаты ошол эле, кайра коммунизмди түзүш. Кыска одон айта турган болсок, балким бул сөзүм үчүн чабуулдар болот му? Коммунизмди кайра неме кылыш, реинкарнация кылыш. Болбойт дагы бул. Бекер эле неме болот. Ал коммунизмди кайра жылабыз деген өздөрү азыр жоголуу алдында турат. Буга кубанабызбы? Жок, албетте адамзат жапа чекпеш керек, кыйналбаш керек, бактылуулук болуш керек, тынчтык болуш керек. Ушундай нерселерди тарыхка назар салсак биз көрөбүз. Тарыхта биздин аталарыбыз ислам дини менен жабышып жашаган кезде, дүркүрөө өсүп өнүктү. Европа христианчылыкка жабышып жашаган кезде өтө төмөнгө түштү. Артка кетти, караңгы болду. Ошон үчүн көпчүлүк тарыхчылар адилетсиз түрдө мамиле кылып, Европанын тарыхын карап туруп эле, демек биз дагы исламды тутунуп жашасак, ушулардай болот экенбиз дейт. Жок, христианчылык жөөттөргө эле, бир коомго эле, бир айылга эле келген дин бул. Ислам бул адамзатка келген дин. Себеби христианчылык биринчи кылымда адамдар аз болчу, бири-биринен жайгашкан жерлери алыс болчу. Ошондо Аллах Таала ар бир урууга, ар бир коомго өз-өзүнчө пайгамбарларды, өз-өзүнчө эрежелерди жөнөткөн. Бир эле мезгилде эки пайгамбар, эки шарият болгон, эки дин болгон. Эми өзөгү бир, бирок башка эрежелер менен. Себеби эл аз болду, бири-бири менен байланыш аз болгон. Бир пайгамбар жөнөтүбөйсө, жер бетине жетишмек эмес. Адамдардын психологиялык абалы дагы, социалдык абалы дагы башталгыч деңгээлде болгон, анча түшүнө берген эмес. 7-чи кылымда адамзат ушундай бир деңгээлге келди, бир пайгамбарды тыңдай турган, бир пайгамбарды ээрчий турган, бир шарият менен, бир Куран менен жашай турган бир даражага жетти. Ошон үчүн пайгамбарыбыз адамзатка келди. Бүткүлдөй. Ошондон кийин адамзаттын табиятына ислам дининин эрежелери толук ылайык экендиги үчүн, жана биринчи буйругу оку деп келгендиги үчүн ислам дини дүркүрөө өсүп өнүктү. 7-чи кылымдан баштап дээрлик могу 19-чу кылымга, 18-чи кылым, 17-чи кылымдарга чейин дүйнөнү титиретип келди. Дүйнөнүн тагдырында салымы бар болуп келди. Жана эле айтып өттүк, Фатих Султан Мехмед хан мисалы. Илимий жактан, көп жактан, маданият жактан аябай дүркүрөө өнүктү ислам менен жашаган кезде. Айта турган болсок, толтура нерселер бар. Мисалы, Жабир бин Хайян, Ибн Сина, Аль-Харазми, бизден чыккан Жусуп баласагы Махмуд Кашкарилер, Караханит доору мисалы. Не деген нерселер бар. Караханит дооруна таандык Ошто жана Токмоктогу музейлерге кирсеңиз, азыркы күндө чопудон жасалган трубалар бар. 9-чу, 10-чу, 11-чи кылымда канализация болуп атат ушул жерде. 9-чу, 10-чу, 11-чи кылымда. 16-чы кылымдын Европасын карасаң, кечирим сурайм ачык айтканым үчүн, адамдар муктаждыгын идишке бүтүрүп туруп терезеден төгүп атат. 13-чү кылымда Францияда мыйзам чыгып атат, ошол муктаждыгыңды, нажасыңды көчөгө төгүп атканда суу төгүп атам, абайлагыла деп кыйкырылсын деген мыйзам чыгып атат. Кимде ким кыйкырбай төгүп ийсе, штраф же бир жаза ошондой бар. Зонтиктин келип чыгышы, парфюмерияның келип чыгышы ушудан да айтып атпайбы? Леонардо да Винчи өзүнүн күндөлүгүндө жазып калтырып атат. Флоренция азыркы биздин мындай эң ашык болгон жерибиз. Флоренция маданияттын борбору, искусствонун борбору. Франция, француздар деп суктанган жер, ошол Флоренция галерея. Ошонун айланасы дейт, Леонардо да Винчи айтат. Ушунчалык сасыган болчу дейт. Адам тура албайт болчу ал жерде дейт. Неге? Ошол маданияттын аталары муктаждыгын ошол жерге кылган. Ушу күндө деле сакталуу. Коронавирус маалында изилдөөлөрдүн жыйынтыгында аныкталыптыр, европалыктардын 60-70% кол жуубайт экен. Коронавирустан кийин жууп башташыптыр. Бизде мындай 3-чү дүйнөнүн өкүлдөрү деп эсептешет алар. Тамактан кийин кол жууш деген бул маданиятыбызга кирип кеткен. Туура? Салт болуп калган. Азыркы күндө кафелерде дагы заманбап бир немелерди өткөзүп атат, бирок киребеш жерге бир баланы коюп койтат. Кумганды карматып. Не деген нерсе бул? Улуу маданият бул. Тазалык, бул гигиена. Айта берсең аябай көп. Ушулардын баарыгын тарыхтан карасак, тарых бизге ачып берип көрсөтөт да. Демек биздин динибиз, биздин эрежебиз, биздин шариятыбыз бул өсүүгө, өнүгүүгө, прогресске жол түзүп берет, шарт түзүп берет. Европада кандай? Алардын дини бурмаланган. Туура келген дин, туура дин, ишенебиз, Библияга ишенебиз, Аллахтан келген дин, Иса алейхисаламга ишенебиз. Ушулардын бирөөсүнө ишенбесек, биз мусулман болбой калабыз. Алардын ишенген нерсесине биз алардан жакшыраак ишенебиз, күчтүүрөөк ишенебиз. Алар европалыктар дини менен жашаган кезде артка кетти, өспөй калды. Эмне үчүн? Себеби
ошол алардын молдолору, поптору Библияны өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өзгөртүп алып, байыш максатында ар кандай немелерди киргизбегендиктен элде динге карата бир жийиркенүү пайда болгон. Атеизм ошол жерден келип чыгып атат. Чарльз Дарвин деген киши ошол жерден пайда болуп атат. Дарвин өзү биринчи бул молдо болгон, христиан молдо болгон, поп болгон, чиркөө кызматкери болгон. Анан кийин чыгып алып туруп ишенген кожоң сен болсоң деген сөздү айтат дагы, бир болсо Кудай деле жок окшойт дейт дагы, жанагы молдолордун акыбалын карап туруп. Анан кийин бул сандыраак болгон, илимий негизи жок эволюция теориясын иштеп чыгып атат. Поп иштеп чыгып атат. Анан кийин адамзатка жайып, аны түздөн түз коммунисттер алып туруп бизге жайды. Жанагы мындай илип барып туруп түздөлүп кетет го, адам болуп кетет го. Азыркы күндөгү илим аны кайра четке какты, бул туура эмес экен деп. 70 жыл бою окудук биз мисалы. Мунун баары саясат, мунун артында чоң максаттар турат. Демек, бул нерселердин баарысы эмнени көрсөтүп турат? Тарых күзгүдөн карап туруп, кемчилигин көрөсүң, эмне болот, мындай чачың бузулуп калганын көргөндөй, ошондой күзгү. Ким менен достошушту, ким менен касташышты, ким менен абайлап мамиле кылышты, тарых көрсөтүп турат. Анан кийинки суроо, мисалы жөнүндө эле элестетип көрөлү. Сиз жөнүндө китеп жазылса, аталыш кандай болот эле? Мен жөнүндө китеп жазылса, аталыш кандай болот эле? Бир сөз менен айтыш кыйын экен. Элдин оюндагыдай эмес адам болот эле балким. Себеби жакшыраак сүйлөп койсо, коозураак сүйлөп койсо адамдар ээрчип кете берет да. Анан ошол эле кезде бул адам деген факторду унутуп калабыз да. Оюдагыдай эмес адам болсо керек эле. Себеби өтө билимдүү, өтө илимдүү, өтө күчтүү, өтө кыйын деген ойлор жарала берет да. Анан баары мисалы ушул нерсени абайлаш керек. Өтө кооз сүйлөгөн адам анан өтө көп сүйлөгөн адам бир аз кооптуураак болот да. Кечке сүйлөп атып чарчап энергиясы калбай калабы, эмне болот кыскасы. Ушул адамдардан жакшысы абайлаш керек. Көп иш кылган, көп мээнеткеч адам анча сүйлөй албайт. Кооз деле сүйлөй албайт, 2-3 сүйлөмдү башын бириктирип деле сүйлөй албайт. Көп иштеген адам. Себеби сүйлөп эле иштеп жүрө берип. Ошон үчүн мен жөнүндө китептин аты ойдогудой эмес. Сонун жооп болду. Анан дагы биздин көрүүчүлөргө кайсы китептерди сунуштайт элеңиз? Эми биринчи кезекте өзүм китептеримди сунуштайм дароо эле. Кеңиз айтып өтүңүз. Бул 4 китептен сырткарда көп китептерибиз бар. Мансур басма үй деп туруп басма үй ачканбыз. Басма үй менен басмакананын айырмасы бар. Ушунда бир кыскача айта кетели. Басма үй китептерди даярдайт. Басмаканага барып туруп бастырып чыгарып алат. Бизде мындай типография, печать машиналар жок. Бизде китеп даярдай турган коллектив бар. Редакторлор, котормочулар, жазуучулар, дизайнерлер. Азыркы күндө биз жана айтып өткөн ошол пайгамбарыбыз тууралуу суроолорго жооптор деген аталыштагы бир китеп даярдап атабыз. Убактылуу аты бул. Нике жана флирт деген китеп даярдап атабыз. Адал жол менен нике кыйдырып жашап кетүү жана флирт кыз жигит болуп жүрө берүү, пайда зыяны. Психологиялык китеп, котормо. Үй бүлө бейишим деген аталыштагы китеп. Ал жердеги үй бүлөлүк бактылуулуктардын сырлары. Аялды сыйлаш керек, эркекти сыйлаш керек, баш ийиш керек, болду бүттү, точка эмес. Ал жерде ачыктап, негизинде изилденген. Ошол китеп дагы мен өзүм аябай таасир этти. Ал котормо, башка бирөө которду, мен өзүм редакция кылып чыктым. Өтө таасир этти. Аял затын үй бүлөлүк жашоонун ошол китептен дагы көбүрөөк үйрөндүм. Жөнөкөй эле мисал, алсыз эркек каяктан пайда болот? Эгерде аялы ага айтканын кылып, баш ийип, туура, макул дей берсе, эркек өзүдөн өзү гормондору күчөйүп, күчтүү болуп кете берет дейт да, илимий изилдөөнүн жыйынтыгында. Анан кийин күйөөсүнүн эркегине баш ийбей койчу сен билмек белең жамт акырат кылып койсо, эркек өзүнөн өзү чөгүп, эркекти эң күчтүү чөктүргөн бул жанындагы аялы. Ошон үчүн кыргызда эрди эр кылганда, жер кылганда аял дейт да. Ошол китептен окуп аябай таң калдым. Илимий негизде жана аят хадистердин негизинде даярдалган. Андан сырткары балдар үчүн 40 хикая, 40 хадис деп мурда бир чыгарды эле, дагы бир чыгарып атабыз. Дагы көп китептер бар, көп китептер. Тарыхый мисалы Фатих Султан Мехмет-хандын небереси болуп калат, Явыз Султан Селим хан. Бул шияларды талкалаган, шия агымын талкалаган, жок кылган
бир инсан. Ошол жөнүндө китебибиз бар. Султан Сулайман биздин эл сүйгөн киши Султан Сулайман. Ошол Роксолананын артынан эле жүргөн киши беле, же бир элге кызмат кылган киши беле. Султан Сулаймандын тушунда АКШ тарыхта бир жолу эле салык төлөгөн. Султан Сулаймандын тушунда жер ортолук деңизде пайдалангандыгы үчүн Осман дөөлөтүнө салык төлөп турган тарыхта бир жолу АКШ. Бир эле жерин айтам. АКШга салык төлөп турган киши бул Султан Сулайман. Султан Сулайман үчүн эмне үчүн ошондой жаман кино тартышты? Себеби эң жаман көргөн адам ошол. Ошон үчүн биринчи тартышты. Бирок кинонун таасири аябай чоң экен, а? Кинонун жакшы жагы ушул болду. Ким эле бул деген суроо болду да. Бул кинонун пайда жагы ошо сериалды тарткандан анан көп режиссерлор ойлонду. Кой биз өзүнүн аталарды жакшыраак кылып тартпасак монтип тартышат экен деп анын артынан Эртугрул чыкты, Абдулхамид чыкты, азыр Фатих болуп атат, жана башка Кудус Салахиддин Айуби чыкты. Андан кийин мени Абдулхамидди айттык. Абдулхамид жөнүндө китебибиз буюрса даяр, жана 8-9 айлык болуп калган аял сыяктуу эле турат. Экөө тең. Султан Сулайман экөө. Анан ташталып мунун немеси уландысы чыгат. Анан Аллахты тааныткан алам деген баягы Бейиш Нуру деген YouTube каналыбыз бар болчу. Ошол жерден Курандын илимий ачылыштары, логикалык ачылыштары деген бир өзүнүн рубрикабыз бар, аябай чоң. Ошол жактан бир китеп даярдаган элек, чоңдугу могул сыяктуу, мындан да чоңураак. Аллахты тааныткан алам. Ошонун чыккан ал, ошонун экинчиси чыгат буюрса. Дагы толтура ушул сыяктуу үй бүлөлүк балдарга багытталган китептер буюрса чыгат. Мансур байке, анда сизге бүгүн убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз, дагы бир кечирим сурайбыз. Эми иш кылган адамда кемчилик болуп турат экен. Айып өтпөңүз. Анан мындан ары иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Көптөгөн пайдалуу китептерди чыгара бериңиздер, элибизге пайдаңыздар тийип жүрө берсин. Чоң рахмат. Буюрса келечекте бир күчтүү, ошол ар тараптан күчтүү болгон Кыргызстан мамлекетин курган инсандардан болуңуз. Буюрса иншалла команда менен кылганга баардыгыбыз салымыбызды кошуп жүрө берели. Сизге дагы терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздерге да ийгилик. Ушундай бир материя, руханияттан алдыга чыккан, мээден, жүрөктөн дагы көбүрөөк ашказан алдыга чыккан, жан дүйнөдөн дагы көбүрөөк темир, жыгач, ошол кирпичтер алдыга чыккан бир доордо китеп жөнүндө бир баяндамаларды айтып, ушинтип аракет кылып, мээнет кылганыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Эми баягы мындай долбоорлорду колдош керек. Учурда чоң рахмат, жакшы ишкен деш менен эле чектелип атабыз. Тилекке каршы буюрса, келечекте дагы балким колдон келген жардамдарды кылаттырбыз иншалла. Чоң рахмат. Алла разы болсун.